Масқара дейм да, күйөөбүз экөөбүз саат 12-ге уктаганбыз го. Көтөнүбүзгө күн түскөнүчө өтүп кеткенче уктаганбыз го. Турсак үйдүн ышы ыстык сасып кеткен го. Содан кой деп таңгы асымды ичпей үйдү реттөөгө кырсып кеткенсиң го. Терезелердин баарын ачып, кой деп үйлөрдү реттейин деп. Гүлдөрүмө карасам, гүлдөрүм бир түрлүү болуп туруп, осы үйдүн исинен, ыстыгынан өлүп калмасын деп гүлдөрүмө суу койдум да, кийимдеримди реттөөгө кырыстым. Өстүп кийимдердин баарын реттеп, үй ыстык болгондуктан биз өстүп жерде жатабыз. Үйдүн ыстыгын айта алмайсың го да, того домалап кетесиң го. Прям ыстык, энди этаж болгондуктан бекен. Содан кой деп ас үйгө барсам, ас үйдүн өзү де сол шашылып атыр го. Ас үй кичкентай болгондуктан ба, әйтеуір биздин жиі шашылат, силерде солай ма? Билбейм, әйтеуір биздин ас үй өмүр әйтеуір жиналмайды го. Жиналганын өзүндө де бир ары кетсе 1 саат чыгар, 1 сааттан кийин как обычно кайтадан шашылып атады го. Койчу жарайт, өстүп жүрүп әйтеуір ас үйүмдү реттеп жинап болдум. Содан кой энди зал үйгө барайын деп, зал үйгө барып пылесостайын деп, пылесостун коскасам, пылесосум сормайды го. Карасам, байкустун жуулмагы канча күн болгонун билбейм, әйтеуір шан туруп калган го. Пылесосумдун көзү ачылып калатын болду го деп өзүм де койгонуп отуруп, пылесосум да кубанып атканча ачты. Сага рахмет деп, от души жууп бердиң го мени депчи. Содан кой деп балконго өстүп коюп койдум, кепсин деп. Содан өзүм де барып душка түсүп алдым да, кечки аска кырсып кеткенсиң го. Күйөөм не таңгы ас ичкен жок, не обед ичкен жок. Маскара деп тез тамагымды жасоого кырыстым. Арасында өстүп видеого түшүрүп жүрүм, немене түшүрүп жүрүм, блогер кылсап деп коем. Ойлаңдар, сүйтүп жүрүп бир күн убактыбыз өттү го. Уктап өткүздүк ба, билбейм, әйтеуір убактыбыз өстүп зыр этип өтө шыкты. Өстүп жүрүп мына кечки асыбыз да келди го. Сага дедим го. Видеонун сонуна дейин көргөнүңүзгө рахмет. Мага лайк басып тиркелүүнү унутпаңыз.